негизи чыгармачылыкта эң биринчи эркиндик, анан тынычтык. Ушул эки нерсе болсо, ушул сүрөтчүлүккө болгон кадамдардын бирин жасаган болот да. Негизинен мен бир жолу үйдө интернет карап отургам. Бирок ага чейин деле бир мындай өзүмдө бир композиция идеялар бар болчу. Анан интернет карап отурсам, ошо Бакыт Агайды, Бакыт Чытырбаев деген мындай залкар азыркы замандын залкары кылгыякчы Бакыт Чытырбаев деген агайыбыз бар. Карап отурсам, кылгыякты берилип алып, аябай жакшы тартып атты. Мен өзүм баягы түшүнбөсөм дагы жан дүйнөм сезет, жакшы иши мындай чыныгы бир үндөр бар да. Анан кийин дагы Чыңгызхандын китебин окуп калып, анан Кетбукка ушунун баары топтолуп келип туруп, анан анда Бакыт Чытырбаевдин эмесин тарыхка жаңыртайын дедим да. Анан негизинен образы, анатомиясы, турган турпаты ошо Бакыт Чытырбаев агайдыкы да. Эң биринчиден мисалы сүрөт иштеп жатканымда өтө сабырдуулукту талап кылат сүрөт. Анан эмгекти талап кылат. Анан изилденгенди, ар бир нерсе баалуу экендигин түшүнөсүң. Мен ошол максатым эме тарыхый жанрдан кандайдыр бир кыргыздын бир адамын, инсанын мен ачып бере алсам, бул да менин ийгиликтеримдин бири болот да. Мен негизи сүрөтчүлүктө живописте негизи буйртма заказ алып иштебейм. Себеби эмнеге иштебейм? Мен көз каранды болгум келбейт. Көз каранды болгондо сен ойдогудай чыгарма жаза албайсың. Чыгарма жаза албай калгандан кийин жан дүйнөңөн мындай кыйнала берет, мээ менен жүрөк согуша берет да. Сен ушунча сен өзүң оюңдагыдай иштебей калдың, жөн эле убактың кетти деген сыяктуу кыйналуу башталат да. Ал эми андан тышкары мугалим болуп эмгектенем. Андан дагы мисалы сүрөткө каражат кетет да. Сүрөткө кеткен каражаттарды мен каяктан табам дегенде, мен жүндөн же кездемелерден кол эмгек кылам. Ошол кол эмгектен түшкөн акчага анан сүрөткө керектүү материалдарды алам да. Жаратылыш укмуштуудай кооз жаратылган. Анын колорити, турган жаратылганы укмуштуудай кооз да. Ошону сүрөтчүлөр баягы күнөө көрүп, биз карап жүрүп көрө алабыз. Жөнөкөй адамдар, карапайым адамдар же башка бир кесиптин ээси да ошону мен көрсө деп аябай далалат кыла берем да. Анан жандарына барып алып, сонун турат, могу көрдүңөр, күн сонун чыгып келатат же күн сонун батып баратат. Же койлор сонун келатат, карасаң баскан. Алар жөн эле обычный эле басып келатышат го депчи. Мен да аларды ошондой көрсө деп далалат кыла берем да.
Бала чагым жакшы, тынч учурда өттү. Мен 9 класс окуп жаткан учурумда ошо ушундай окуу жай бар экен. Апамдын демилгеси менен ошо окуу жайга тапшырдык. Негизи эле чыгармачылыкта ар бир адам ар кандай урууну берине отуруп анан бир чыгармачылыктын бир өз жан дүйнөңө жаккан бир нукту табасың. Мен деле эң биринчи пейзаж, портрет жанрында иштедим, пейзаж жанрында иштедим. Пейзажда мисалы Левитан, Шишкин булардын ушундай чоң сүрөтчүлөр бар. Орустун улуу чоң сүрөтчү, классик сүрөтчүлөрү ушулардан таасирленип пейзаж жанрында көп иштедим. Тынчтык учурда өтө сонун ойлор, идеялар, композициялар келет. Ызы чуу болуп кээде бир нерсе жашоонун эме тиричи менен аралашып кеткенде бүт баары чачырап кетет да. Анын баарын кайра чогултуш үчүн тынчтык учурда мага сонун ойлор, композициялар, анан жакшы дагы нерселер чыгат да. Чыгармачылык, илхам деп коебуз, илхам ошондо келет.